Анда баштай берсек, 91-нчи суроога келип токтогон экенбиз. Мурда Москвада иштейм. Шоколад ачсам бир башкача жит келип, шектендим эле. Бирок бир сындырып жеп ийгем. Курамын окусам алкоголь бар экен, эмне кылам дейт. Бул боюнча биз мурдагы сабактарыбызда да ачыктап баяндаганбыз. Дары-дармекте, анан шоколадтардагы аз өлчөмдөгү спирттин бар болуусу ал арам болобу же кандай деген маселеде. Алкоголь менен спирттин экөөнүн айырмасы бар. Бизде Ханафи мазхабтагы нажас деп эсептелинген. Анын бир тамчысы дагы колдонгонго болбойт, же болбосо кийимге тийсе нажас кылып, тамакты арам кыла турган нерсе бул жүзүмдөн жасалынган арак. Башкача айтканда хамыр. Эгерде Куранда хамыр деп келген болсо, Ханафи мазхаб ошо жүзүмдөн жасалынган аракты хамыр деп билет дагы, калгандары мускирге кирет. Ушул хамыр жүзүмдөн жасалынган арактар гана эгер кийимге тийсе кийимди нажас кылат, ал эми тамакка түшкөн болсо ал тамакты дагы нажас кылып арам кылат. Ал эми жана медицинский спирттер же болбосо химиялык жол менен алган спирттер, булар нажас эмес, таза болуп эсептелинет дагы, бирок ичүү, колдонуу арам болуп эсептелинет. Болгону кийимге тийсе кийимди нажас кылбайт, же болбосо аз өлчөмдөгү бир тамакка кошулуп калган болсо, ал тамакты арам кылбайт. Биз ошого жанагы биз сеп жүргөн атырларды мисал келтиргенбиз. Ошондо кандайдыр бир өлчөмдө этилүү спирттер бар. Ал спирттер нажас эмес, ошон үчүн биздин кийимибизди нажас кылбайт. Сепсеңиз дурус боло берет. Бирок ошону дагы эгерде өтө эле такыбалык кылып эсептегенибизде дагы себилген спирт бул аз өлчөмдө болгондуктан аз өлчөм зыяны тийгизбейт. Эми ошол шоколадка ушундай спирттин бир өлчөмү боло турган болсо, аны жебей койгон жакшы. Себеби башка шоколаддар көп бизде. Бирок эми жеп алган болсо зыяны жок иншалла. Себеби биз шоколадтарга кошулунган ошо аз өлчөмдөгү спирттерге мындай эми зарылчылык үчүн уруксат берилген деп айтып атабыз. Себеби биз азыр бир аз билебиз да. Ал эми миллиондогон адамдар, карапайым адамдар, эч ким ал шоколадтын жана башка торттун же башканын спирт составындагы спиртин деле билбейт. Аны лабораторияга деле текшертилбейт, ошону жеп эле атат. Эми ошондой мезгилде умумул балва менен адамдардын ошол арам жеп атат дебестен, балки жеңилирээк макрух деп айтып койсо, ошо менен маселе чечилген турат. Эгерде билип калсаңыз, анда жебей койгон жакшы болот. Башка жакшы шоколадтар бар. Бирок биздин эскертүүбүз бир гана коньяк кошулунган шоколадтар жана торттор же болбосо момпосуйлар жанагындай жасалынган шириндиктер. Себеби коньяк көбүнчөсү эмнеден пайда болот экен? Винодон же болбосо жана эмне? Жүзүмдөн. Ал бизде нажас болуп арам болуп эсептелинет. Мына ушундан сактануубуз керек болот.